жаратканым барсың го, бул дүйнөнү барына теңи кылбайбыз. Ой, балам, сенден чыкпайт, кетчи деди. Ал мугалим азыр эмне деп атат? Ырдагым келчи, анан футбол ойногум келчи. Болду. Анан үйдөгүлөр айтып калды, эми сен каяктап баш чыксын депчи. Жүрөк нези бар окшойт. Айылга батпай кетти. Айылга батпай тендиктик кылып калдык. Жалал Абадта деген эмне конкурс болсо, мен ошонун баарын уткам. Саламатсыздар бардактуу Алма Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Дал ушул ырды аткарып, интернет тармагында көпчүлүктүн көңүлүн тагыткан жаш таланттуу ырчы мырза Ырыскелди Сатыбалдиев бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум, Ырыскелди. Ассаламу алейкум. Кош келдиң. Кыска видеолорду TikTok, Instagramдардан көрүп жатабыз. TikTokто жылдыз, Instagramда жылдыз болуу сага жагып атабы? Негизи жагып атат. Эми жылдыз дегендей деле боло элек, бирок бир аз элге таанылган сыяктуу болуп атабыз. Бул нерсени күттүңбү сен ушул ырдап чыгам дегенде? Ушундай болоорун сездиңби? Жок. Негизи мынчалык болот деп ойлогон эмесмин. Ушул кең дүйнөнү Чоаксатаев атабыздын чыгармасы, анан Гүлжигит байкебиздин Сатыбеков, ошол байкебиздин санаатырын Канике эже, Аксай экөөбүз үчөө сырдаганыбыз дагы жакшы тарап кетти. Элдин баары жакшы көрүшүп, ар кандай сайттар чыгарып. Ушул баланын үнүнө ушундай деп. Анан негизи мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз. Мынчалык элдин баарына тарап, элдин баары жакшы көрөт деп ойлогон эмеспиз. Өзүң жөнүндө кыскача биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берсең болот. Жалал Абад областына караштуу Нокин районунун Алма айылында төрөлүп өскөн. Байзак Тамашев атындагы номер 31 мектебинде 9 жыл окуп, андан кийин Мураталы Куринкиев атындагы музыкалык окуу жайынын вокалдык чеберчилик деген жагына келип тапшырып, анан ошол жакта 4 жыл окуп, ошол жакты бүтүрүп, азыркы учурда филармонияда иштеп атабыз. Ошол. Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, баарыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Мектепте окуп жүргөндө бир мугалимдер, жакындар сага багыт бергендер болдубу? Сен ушундай талантың өзгөчө, ушул жакка тапшыр, окуу улант деп. Бул жакка тапшыр деп эч ким айткан жок. Себеп 9-класстан болгонго, 9-класс бүтүп эле, эми элдин баары 11-класска чейин окут деп ойлогон. Бирок 9-класс бүтүп эле мен жөндөн эле туруп эле ишке келе бергем да. Окууну бүттүм. Анан айылда жүрөм, анан эртең апам айтты, эртең айылга, шаарга кетесиң деди. Болду, кетем дедим. Өзүң да билбейсиң кетерин. Өзүм деле билбейм, кетесиң деди. Болду, кетем дедим. Кийимдеримди даярдап эле келе бердим. Неге кетирип атат ошондо сени? Жөн эле. Же 9да мектеп бурагында бир аз айылга батпай кеттиң. Айылга батпай тендиктик кылып калдык. Анан деп жоготолу деди. Деп мен жоготуш керек болду окшойт. Бишкекке барасың деди. Анан бул жакка келип тапшырдык. Ошо мен өтпөйм го деп ойлогом. Өтүп кетти. Окуп калдык. Ырчы болом деген негизги планың бар болчу да, келечекте ошо ырчы болом деген. Андай деле эмес болчу. Ырчы болом деген ой жок болчу. Анчалык ырчы болуп, мен ушундай ырчы болсом, мен дагы эле бир ырчыларды көмөр тутуп, ошолорду туура урдап, ошолордун бир кишинин, бир ырчынын репертуарын жаттап дегенде менде жок. Анан жөн эле келип тапшыргым келди. Негизи башка жакка тапшырайын десем, мен башка нерсеге мындай өмүрүмдө ойлонуп көрбөптүрмүн да. Негизи бир ырдагым келчи, анан футбол ойногум келчи. Болду. Анан үйдөгүлөр айтып калды, эми сен каяктап баш чыксын депчи, магачы. Ырдай бер деди. Тапшырып көрөйүн дедим, тапшырсам өтүп кетип,
окуш керек болуп калды. Анан бир дос балдарым бар эле, ушул классташчы. Анан ошолор Бишкекке келип окууга тапшырып, өтпөй калып, анан айылга барганда, айылда мындай сөз болчу да, Бишкекке окуй албай келиптир дегенчи. Менде да ошондой сөз болбосун деп, кыйналсам дагы болбой тырышып окуп, 2 жыл окугандан кийин анан өзүмө келип, бул жака көнүп, анан окуп баштадык да. Кандай кыйынчылык болду ошол 2 жылда? Өзүң айылга батпай келип, шаарга келгенде деле ал нерсе дароо токтоп калбаса керек? Негизи бул жакта мен бир тууган байкем бар болчу. Бирок ал дагы өзүн эптесин деди окшойт. Көп келип сурап же чалып сурабайт эле. Өзүмдү өзүм эптедим. Ар кандай болду. Бир августтун аягына чейин, сентябрдын башына чейин мен Дордой Моторс'та иштеп жүрдүм. Грузда иштеп жүрдүм. Анда жаш болчумун, өтө жаш болчумун. Груз көтөрө туруш жаш эмес эле да. Анан ошол жакта окуп, иштеп, күндө ошол жумуштан чарчап келем. Ошо менен жашаган байкелер консерваторияда окушу. Алар мен чарчап келгенде, алардыкы наоборот эми башталат эле да. Мен чарчап үйгө келгенде алар тойго кетет. Анан мен эрте туруп кетип атканда алар уктап аткан болот да. Анан ушулардай болуп, менде качан болот ушундай деп өзүм сурап ушундай болчу эле. Азыр ошондой бирок. Ошолордун жашоосундай да. Анан кийин сентябрь болду. Жатаканага кирип жашадык. Жатаканага киргенден кийин башталды, чыны бир башкача жашоо башталды. Эч кимди тааныбайсың. Ар кандай кыял бар. Бирөөнө сүйлөсөң бирөө жактырбайт. Бирөө менен жакшы сүйлөшсөң, бирөө менен жакшы сүйлөшө албайсың. Ар кандай болду. Жөндөн жөн таяк жеп каласың. Жөндөн жөн. Эмне үчүн таяк жеп атканымды эле билбейсиң, бирок таяк жеп атасың. Анан кой, уят. Ушу менен айылга кетип калсам, элдин баары сөз кылат деген менде ушундай бир принцип болду. Айылга кетпешим керек деп. Бир ыйламыш эткен да күндөр болду. Бул бир сентябрдан 2017-жылдын мартына чейин менде бир суткада бир эле маал тамак жей турган, бир эле маал тамак жеп жүрдүм да. Бир суткада бир эле маал тамак жейм. Немеде бир гана кечинде жейм. Ошо менен кечке чейин жүрөм. Сабакта жүрөм. Сабакта болом, келем, жатаканада тамак жеп, жатаканадан гана жейм да. Ошондой күндөр болду. Ушул нерселер баарына чыдаганга эмне себеп болот сага? Эмнени күтүп турдуң? Балким жүрөк бир нерсени сезип атты да. Жакшы болот деген сыяктуу. Мен 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын 4-өөсү ырдайт. Мен 4-үнчүсүмүн. 4-өөсү ырдайт. Бир эжем, байкем, иним, мен ырдайм. Анан кийин ушуларды окута бересиң, же бирөөсүнөн бири ырчы чыкпады да деп ушинтчи да. Көбүнөн угуп калчумун да, көп кишилер. Туугандардын арасында. Туугандардын арасынан, көчөдөн, ар кимден. Менден ырчы чыгат деп ушинтчүмүн да. Эми мен болом депчи. Мен ырчтайм деп өзүм ушинтип. Анан ушул атам менен апамды уят кылбайын деген эле менде бир чоң максат бар эле. Деп жок дегенде бир жакшы бир ырчы болоюн депчи. Башка нерсе колуман келбейт чынындачы. Эми кылсаң болот. Бирок мындай сүйүп кыла албайсың. Бул видеолордон кийин сен берген маектерди ырдагандарды көрүп кандай сезимде болушуп атат ата-энең? Эмне деп жатышат? Атам менен апамдын сезимин ушул жакында эле Ошко концертке барып келдик. Ошол Ошко концертке барып келгенде 4 күн концерт бердик. Ошонун экинчи күнүндө атамдар, ошо жалпы үйлөс, туугандарыбыз менен келип ошондо көрдүм. Атам менен апамдын сезимин, көзүнө жаш алып, өлө бир башкача болушуптур. Аябай жаман мындай башкача сезим болуптур, ыйлап. Себеп мындай мен жөн эле жанагынтип концерт көргөн кишилерге азыр менин үйдөгүлөрүм келди эле бир жакшылап кол чаап берип койгулачы дегендей болду да. Мен чыкканда бир башкача кол чаап, мен ырдап бүткөндөн кийин бир башкача кол чабышты. Наура деп коет го. Ошондой сыяктуудай болду.
Анан ошону көрүп атам менен апам бир башкача болду окшойт. Ушул башталышында баягы жогорку окуу жайда окуп жүргөндө бир шагыңды сындырган учурлар болдубу? Мисалы, жок, жөн эле койчу. Мен биринчи келгенде ошондой болду. Биринчи келип консультацияга кир деди. Кирдим. Кирип ырдап көрдүм. Ырдап көрсөм, ой, сенден ырыс чыкпайт, багым кете берчи деди магачы. Мага ошентип айтты. Мен 2013-жылы международный ушу эл аралык конкурсту жеңип алгам Ысык көлдөн. 2010-жылы, 2013. 13-жылы. Анан Жалал Абадта деген эмне конкурс болсо мен ошонун баарын уткам. Эмне конкурс болсо, район, область, городской бүт. Анан Бишкекке келип туруп окууга тапшырайын десем, мен ошентти да. Ой, балам, сенден чыкпайт, кетчи деди. Же эшикке чыктым, же ыйлашымды билбейм, же күлүшүмдү билбейм да. Эмне кылышымды билбейм. Анан Султан Каримов агайыбыз менен жолугуп калдык. Кел бир ырдап көрчү деди. Ырдап көрүп, ой, жакшынакай эле бул жакта уште беришет. Атайын айтып көрө беришет, эмне кылат экен деп. Ошого тапшыр, эч нерсе болбойт. Өтөсүң деп койду. Ошо менен тапшырып өтүп 4 жыл окуп бүтүрдүк. Ошентип бир башкача шагымды сындырган, Ал мугалим азыр эмне деп атат? Ал мугалимге жолугуп элек. Жакшы. Эми ушул сени тааныткан кең дүйнө, санат ырларына токтолсок, ким сунуштады? Же кандай бул ырды аткарып калдың? Бул чыгармаларды ошол Асылбек агайыбыз Насирдинов мага бир эме деп айтты. Ошол чыгармалардан көрбөйсүңбү деп мага бир 3-4 ырды жиберди. Ошондо мен кең дүйнөнү тандап алдым. Андан кийин санат ырым болсо, биздин директорубуз Кыргызбай Осмонов агайыбыз айтыптыр. Ушул ырды жасап көрбөйсүңөр деп айтыптыр, маэстробузга айтса. А киши Кыргызбай Осмонов сразу эле деп айтып койтуптур, мо үчөө ырдасын деп эле айтып койтуптур. Дароо силер тандаган, Дароо бизди тандап эле үчөөбүз айтып койтур, үчөө ырдасын деп. Анан үчөөбүз ошо өзүбүзгө ылайыкташтырып жасап, тональностун айтып, анан оркестрга түшүрүлүп жазалынып, анан кийин концерттерге чыга баштады. Биринчи баштаганда темпин өтө баткыл болуп, түшүнүксүз сыяктуудай болуп, бир аз болбой калат. Андан кийин бир ишти кайра кыла берсең, ошо майын чыгара баштайсың, ошондой болуп, анан кайра ырдаган сайын уже анан темпин бир аз түшүрүп, анан мындай сөзү менен элге жете тургандай болду. Сөздөрү аябай курч. Ошентип ырдап калдык, эки ырды тең. Ошол жогоруда айткан Насирдин агай чакырган экен сени филармонияга. Ага чейин сен резиденцияда Азербайжандын президентинин алдында ырдапсың. Кандай болуп, өзүң филармонияда солист болбосоң, ал жака эмне болуп ырдап калдың президенттин алдында? Ошол 2020-жылы бүтүп атканда Мурат Алтынкеев атынан музыкалык окуу жайын бүтүп атып, Азербайжан тилинде Тофик Кулиев «Сенеде калмас» деген Азербайжандын ыры бар. Анан ошол чыгармасын мен мамлекеттик экзаменде ырдагам. Ошол жана айткандай, ошо 2016-жылы келип ошону кыялдангам, ошол ыр менен жеткем. Анан кийин филармониянын дагы чоң залында көп ырдап калдым, бир 2-3 жолу ырдап калдым. Азербайжандын президенти келет, Азербайжан тилинде ким билет, кандай ыр билет дегенде, анан биздин эжекелерибиз мени көрүп калган эжекелер айтыптыр. Ушул бала ырдайт деп айтыптыр. Анан мен ошону мага ошентип режиссерлор чалды, филармониянын режиссерлору Омарбай экөөбүз чалып, ушундай ырдайсың деп койду, болуп барып ырдап калдык. Анан ошол жактан Асылбек агайыбыз мени таанышып, келип ырдап көр деп, анан ошо менен барып ырдап, анан сынагы болду филармониянын. Ал жака да бир 60 киши келди окшойт. Мен ушул Карамолдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестрине тандалып алып, анан ошол жакта иштеп атабыз азыр. Кең дүйнөнү биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы жандуу гитаранын куштоосунда бир аткарып берсең. Негизи гитарага эч түшүрүп көргөн эмескем.
Бүгүн Бүгүн бир аз аракет кылып көрөйүн. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, телеги тең дүйнө да тең дүйнө, тең болсо да бул алам бирөөлөргө бирөөлөр, болуп жаткан эжем дүйнө. Бирөө тартса муң кайгыда, бирөө көрдү жер калды, жаратканым барсың го бул дүйнөнү барына теңи кылбайбы. сонун аткаруу. Анан оркестр менен ырдап атканда Рыскелди, өзүң ырдаганыңды бий менен коштоп атасың. Адатта баягы көз көрүп калган да, түз туруп ырдап эле аткарып берип жүргөн ырчыларды көрүп. Бул нерсе бирөө сунуштадыбы? Ушинтип ырдап же өзүң баягы кармана албай негизига толугу менен кирип кетесиңби бийлеп? Негизи буга чейин элдин баары түз туруп ырдаса, эми мындан кийин бир аз да болсо бийлегендей болуп, эми ал нерсе элге жагат экен. Эгерде түз туруп ырдасаң, сени карап турат, бир кызыксыз болуп калат экен да. Мен түз туруп ырдап көрдүм да. Түз туруп ырдап көрдүм, бийлеп ырдап көрдүм. Анан бийлеп ырдасаң, элдин баары жакшы көрөт. Жөн туруп ырдасаң, анда деле жакшы көрөт, бирок мындай бир аз башкача болуп калат экен да. Мындай супсагараак деп коет го, ушундай болуп калат экен. Мен негизи аны бирөө коюп берген жок, бирок мен өзүм эле колуман негизи бийлей албайм, бирок колуман келишинче аракет кылып көрүп атабыз. Сенин ырларыңды көрүп отуруп, Айперин деген ырга көзүбүз түштү. Жакшы, эң сонун ыр экен. Демек, жүрөк нези бар окшойт. Бар. Өзүңүздүн жеке тандооңуз тууралуу анда кенен укпайлыбы? Канча убакыт болду? Негизи бул эсене эч жерде айта элекмин. Бар деп эч кимге айта элекмин негизи. Анан бар, жеке тандообуз бар. Ал кишинин деле бир өзүнүн жардамы чоң мага. Себеп дегенде менде кишилер тааныбай турсун, менде акчам жок малымда, менин жанымда жүргөн да. Алгачан ушу мен 2-3 курстарымда көп болуп калды. Ал кишинин мага болгон поддержкасы чоң, аябай чоң. Мисалы, мен мындай адаммын. Бир нерсе деп койсо, ошону ойлонуп жүрө берем да. Ойлонуп жүрө берем. Ал сразу билет. Эмне болуп атасың депчи. Айтам, билбейм, бир бале болот, ушинтип айтты эле, ушундай десең. Ой, көңүл бурбачы, болот деп ошентип турат. Ошол, ошондой. Чыгармачылыкка жакынбы? Өтө жакын. Менде эле ырдайт десем болот. Ырдап калышыңар мүмкүнбү? Жок. Эмнеге каршы болосуңбу же ким тараптан каршы болушу мүмкүн? Мен негизи каалабайм. Ал кишинин ырдашынчы. Мен жанымда жүрсүн жетет ошо. Сенин интернетте, TikTok'то тарап жүргөн видеолордун алдында пикирлер мындай болуп атат да, мына фонограммага тыйбы салып, чыныгы таланттар баш көтөрүп чыгып келатат деп аябай колдоп бушташып атат. Бир негатив жок. Анан чын эле бул сөзгө кошуласыңбы? Ушул суроону биринчи жолу берип атат, чынын айтайын. Мен азыр эмне деп жооп беришимди билбей атам. Негизи кошулса деле болот го дейм. Мен ошол көп жерге барганда көбүнчө фонограмма ырдап эле койчу дейт да. Запистерим айтат да, запистерим менен ырдап койчу. Анан мен 1-2 жолу болгон, мен фонограмма ырдай албайм. Чынын айтайм, мен айтат дейм, көргөндөр болот туруп, ой мактанып атат депчи. Жок, негизи живой ырдаганда өзүң каалагандай ырдайсың да. Каалагандай импровизация кылып, өзүң каалагандай мындай сөздөрдү айтып жиберип, же болбосо адашып кетсең, башка сөз айтып жиберип, ошол мага мындай кызыктуураак да. Анан фонограммада тактан ырдап турат, сен алдыңды кайталап турушуң керек болот да.
Мен антип ырдай албайм. Ырыскелди, сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзүң айткандай бул башталыш болсун. Буюрса дагы да бийиктиктерди баандыр. Баардык ошол өзүңдүн жакындарың, ата энеңди, анан кыргыз элин ушундай бир өзүнүн өзгөчө талантың менен кубандырып сүйүндүрүп жүрө бер. Рахмат, чоң рахмат. Ардактуу Алма Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кийинки маектерге чейин амандашканча бар болуңуздар.